Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалы Дүйшөкеевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусуна ант берүү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын финансы министри Жээнбаева Бактыгүл Жаныбекованы борбордук трибунага чакырам. Мен Жээнбаева Бактыгүл Жаныбековна Кыргыз Республикасынын финансы министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдетимди ак ниет жана бейилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Бейшенов Жанат Саматовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшенов Жанат Саматович Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөлөрү ант беришти. Баарыбыздын атыбыздан ушу жаңы министрлерге ант беришини менен куттуктайм. Бул эки жаңы министр буга чейин деле жооптуу кызматтарда иштеп келди ар кандай. Азбы көппү тажрыйба топтошту. Биз эми ишенебиз, буюрса ошол топтогон тажрыйбасын, билимин, ошол биз күткөн, эл күткөн жакшы ийгиликтерди алып келет деп, анан жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Анан урматтуу урматтуу депутаттар, мына бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйындары залында жаңы жылда биринчи жолго өтөбүз. Сиздерге дагы ушу жаңы жыл бекемден соолук алып келген, ийгилик алып келген жыл болсун. Ишиңерде албан ийгиликтерди алып келсин. Ушу Кудайым элибизди, жерибизди колдоп, ар дайым ынтымакчылык, биримдик, тынччылык болсун. Жараткан Алла Таалабыз мээримин элибизден, жерибизден аябасын. Ушу жаңы жылда молчулук, токчулук, элибизде жакшылыктар абдан көп болсун. Жаңы жылда барып шайлоочулар менен жолугуп келдиңиздер, алардын көйгөйүн угуп келдиңиздер. Ишти баштаган деле сот укуктук реформа боюнча, болуп жаткан реформа боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча ишти баштадыңыздар. Менин кубанганым ушу аткаруу бийлиги менен конструктивдүү иш алып барып, мына ишти алдыга жылдыралы деп аракеттер абдан жакшы болуп атат. Сиздерге мен ыраазычтык билдирем. Ишиңерде ийгилик болсун, ийгилик болсун. Үч бийлик бутагы ушундай иш аркак чогуу бирге иштеп кете берсе, биздин Кыргызстанда сөзсүз ийгиликтер болот, жаралат. Рахмат сиздерге.